Президенттер Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун расмий учурашуу аземи болуп өттү. Учурда тараптар тар форматтагы жолугушууну өткөрүшүүдө. Андан соң кеңири форматтагы жыйын башталып, анын жыйынтыгы менен биргелешкен билдирүү жана ошондой эле кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимге кол коюлушу күтүлүүдө. Мындан тышкарыда бир катар тармактар боюнча документтер кабыл алынат деп пландалган. Ошондой эле Эмомали Рахмон мамлекеттик сапарынын алкагында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу, ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев менен да жолугушууларды өткөрүлүшү күтүлүүдө.